Силердин ошол звоногуңарда мындай жөнөкөй звонок эмес, коңуздун үнү болчу. Кыргыздардын коңуздун күзү, обондон чыгат, Славянский университетке бюджет өткөндөн кийин акча кетпегенден кийин окуй бербейсиңби, дипломуң ала алат болчуң ушундай деп. Ата-энелер көбүнчөсү бардыгы баягындай дипломуң болсо ишиң болот деген бар да. Болгону биздин Кыргызстандын жарандары ал нерсени колдоно билишпейт. Бул нерсе бизди кандайдыр бир капалатты десем болот да. Анткени мурунку неме менен калып кетишкен, просто диплому бар адам билим деңгээли өйдө деген, сыйлоо болот деген ошол ойдо калып кетишкен да. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз студенттер менен биздин Motion Web IT Академиясынын бүтүрүүчүлөр менен баарлашуунун экинчи бөлүгүндө отурабыз. Жана биздин Motion Web IT Академиянын бүтүрүүчүлөрү негизи эле эмне иш кылышат, жана кайсыл тармактарда иш алып барышат, кандай иштер менен иштешет, ошол боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Жана биздин Motion Web IT Академиясынын эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири болгон бул биздин атайын студенттерге биз эки тармак беребиз. Бул идеяга бай студенттер жана ошол идеянын үстүнөн иштеген балдар. Булар аткаруучулар. Аларга дагы өзүнчө иш бар. Жана биз бүгүн ошол идеяга бай балдар менен отурабыз. Бул биздин бүтүрүүчүлөр Motion Web IT Академиясынын оң жагымдагы бул Марсель, жана сол жагымдагы Савия, Москвадан бери келип биздин Motion Web IT Академиясында окуган жана Рахатбек. Эң алгачкы эле биздин бүгүнкү силерге сурообуз. Марсель, сенден баштайлы. IT-ге кантип келип калдың? Буга эмне түрткү болду? Жана ошол IT-деги кыйынчылыктар боюнча кыскача айта кетсең. Assalamu алейкум. Мен атым Марсель. Биринчиден кыргыз элиме тынчтык жана аманчылык каалайм. Бул Motion Web IT Академиясына кандай келдим? Кыргызстан Ислам университетинде араб тили жана Куран боюнча окуп жаткам. Андан кийин ошо агайлар менен кеңешип, ошо IT тармакта окуйм дедим деп айтканда, Кубат устаз ошо Motion Web'ти мактаган. Анан кийинки күнү эле Motion Web'ке Кубат устаз менен ошо Канат агайга келип тааныштырып, IT боюнча айтып берген. Кушактан кошумча кетчү нерсе, мындан 7-8 ай мурун, 9 ай мурун келгенсиң, биздин Motion Web IT Академияга келгенсиң. Эстейм, ушу Марселди биз өзүбүз кабыл алып, консультация берип, кайсы жакка окуйм деп, мына Марсель чындап сен эле ноутбук боюнча билим жок болчу, мен билишимче. Же бар беле? Бар эле. Бар эле, бирок IT боюнча ошо жок. Нолдон баштады, жана мени таң калтырган нерсе, мына силер окуунун бүтө элек жатып эле проектиңерди кылдыңар да. Аны буюрса кийинки суроолордо сөз кылабыз. Азыр айта кетсең мага кандай кыйынчылыктар болду? Кандай кыйналдың сен мисалы? Же прям баары мындай айтканда түз болду окууда? Башында кыйынчылыктар болду. Обязательно баарында болот го дейм. Кодду түшүнбөй, бул эмне кандай болуп, теманы түшүнбөй каласың. Андан кийин уже көнүп баштадым. Агайлар менен сүйлөшүп, агайлардан жардам сурап баштагам. Бир күндөр болгон, ошо кодду түшүнмөгөндө илганымда болгондо. Андан кийин IT клубка киргенмин. IT клубда алар бизге ошо адамдар менен мамиле түзгөндө IT боюнча полностью айтып берет экен да. Soft skills, hard skills, биздин менен. Hard skills бул силер окуйсуңар. Көпчүлүк ошол биздин IT-де бүткөн адистердин эң бул ошол толукталбай калган жери бул soft skills болуп эсептелет. Soft skills бул адамдар менен мамиле кылуу, команда менен бирге иштешүү, жана IT компаниянын жетекчилерине кандай кайрылса болот, негизи эле команда менен кандай иштесе болот, мындай коммуникация деп коет. Ошол көбүнчө жок болот. Ошондуктан силерде сөзсүз түрдө IT клубда ошол нерсе берилген, Сонун, Марсель, ыйлаган күндөрдү эстейсиңби азыр? Эстейм. Чындап ыйладыңбы же мындай эле? Чындап ыйлагам. Ата-энем анан ошо мотивация берип, жардам берип, ата-энеме рахмат. Аз пайдаланып кетсем, разы болсун. Чоң рахмат, Марсель. Негизи сөзсүз түрдө IT-де кыйынчылыктар болот. Жана эң негизгиси бул ата-эненин колдоосу. Жана дагы биздин көрүүчүлөргө эскерте кетчү нерсе, бул жерде эч кандай эксперттер эмес. Идеяга бай десе булар бир компаниянын ээлери же жетекчилери эмес. Бул болгон биздин бүтүрүүчүлөр.
жана буларда кандайдыр бир идеялар болот, продукт боюнча, ошо адамдардын проблемаларын чечүү боюнча, жана аларды негизи эле ал продукт кантип келет, жана кантип пайда болот. Мына ошол боюнча Саби айта кетчи, мисалы силер продуктуну кантип чыгардыңар, каяктан ой келди, кимдерден идея алдыңар, кимдерден мынакындай маалымат топтодуңар. Негизи менин билишимче сөзсүз түрдө бир продукттун жасаганда бир идея келет, жана ал идеянын үстүндө сөзсүз түрдө проблема болот. Ошол проблема идеяны ишке ашырып, жана ошол проблеманы чечүү жолго алып барат да. Билишимче мен силердин ошол проектиңер мектептердеги бул коңгуроо, коңгуроону чечүү. Ошол идея кантип келди? Каяктан алдыңар бул идеяны? Биз жаш программисттер отуруп, өзүбүздүн эле мектеп учурунда болуп келген проблемаларды карап, алардын арасынан болсо ошо коңгуроону алдык. Себеби мектеп учурунда кээде звонок басылбай калат эле, же болбосо свет өчүп калганда мектепти айланып коңгуроону каклап чыгат элең. Ошондон улам биз автоматтык коңгуроону ойлоп таптык. Мен түшүнгөнүм боюнча бул коңгуроо азыркы тапта негизи бул коңгуроо негизи Европада бар. Мен билишимче башка чет мамлекетте бар. Бирок чындап бизде Кыргызстанда кеңири жайылып, балким кээ бир мектептерде болушу мүмкүн. Ошондо силер азыр деген мектептеги коңгуроонун электрондук вариантын жасадыңар, Ал кантип иштейт мисалы? Мен азыр мындай ойго келип атат, аны деле бирөө басып туруш керек да. Да, туура айтасыз. Мектептерге жаңы технологиянын доорун алып келүү максатында биз ушул нерсени ойлоп таптык. Бунун артыкчылыктары биринчиден айылдардын да шарттарын карап, интернетсиз иштесе да болот бул нерсе. Биринчи. Экинчиде, эгерде директор окуучуларга кайрылгысы келсе, башка тилде либо сүйлөгөнгө шарты жок болсо, текстти коесуң, 25 тилде окуп бере алат. Менин түшүнүгүм боюнча бул интернетсиз иштейт. Эч кандай технология айтканда байланыш кереги жок, Коңгуроо кантип чыгылдайт? Коңгуроону микрофон бул же колонка? Бул мектептерге колонка аркылуу иштейт. Колонка аркылуу иштейт, Свет өчүп калганда кандай болот? Свет өчүп калса деле иштей берет. Эгер компьютердин зарядкасы өчкөнгө чейин. Бул ошондо колонка ноутбукка байланабы? Ноутбуктан байланат. Ноутбуктан байланат, Анан болгону ал бүт жерге жаңырат. Бүт жерге. Сон. Мен сурайын деген нерсе, бул сөзсүз түрдө азыр бул проблема да. Силер буга чейин айттыңар, ошол интернетсиз свет өчүп калса деле иштей берет депчи. Ошол кичине суроону мен такталайын дедим да. Кийинкиси бул идея негизи силер мындай отуруп сүйлөшкөндө сөзсүз түрдө мен билишимче IT адистери сөзсүз түрдө бир бизнес ээлери менен же бир адамдар менен бул проблеманы ачыктайт да. Силер да ушинттиңерби? Мисалы көчөгө чыгып, мындай сурамжылоо кылып. Биз IT продуктуну идеяларды топтой келгенде биз көчөдө жүргөндө либо кандайдыр бир ишканаларда жүргөндө сурамжылоо кылабыз. Например, болду то, что мугалимдерден, окуучулардан, студенттерден, психологдордон, жөн эле жарандардан, жарандардан депчи кандай технологиянын жардамы менен кантип силердин жашооңорду жеңилдете алабыз дегенчи. Анализ жүргүзүп көрдүк. Анализ учурунда бул нерселер көбүнчө эле бар да. Болгону биздин Кыргызстандын жарандары ал нерсени колдоно билишпейт. Бул нерсе бизди кандайдыр бир капалантты десем болот да. Мектептеги бул нерсе сурамжылоо учурунда Марсель мугалиминен сурап, мугалими ушул нерсени мектептерде ушундай проблемалар болуп жатат деди. Биз ошону бириктирдик десек да, бардык проблемалар, например, тревоганы коштук, бир эле сайтка тревоганы коштук, запись, то есть текст речь коштук, гимнди коштук, күнүгө эртемен уштуп ар бир окуучу кирерде патриоттук сезим ойгонуш үчүн. Автоматтык звонок. Мен еще дагы силердин кошумчалап кетчү нерсе, силердин ошол звоногуңарда мындай жөнөкөй звонок эмес, комуздун үнү болчу. Кыргыздардын комуздун күрүсү, обондон чыгат, Себеп дегенде азыр өзүңүздөр билесиңер, биздики баягы советтер доорунан бери эле баардыгы тең андай звоноктордун үнү да. Силердин өзгөчөлүгү дагы ошо кыргыз күрүсү, 25 тилде сүйлөйт деген мен бизде 25 тилде эч ким мектепте сүйлөбөйт. Директор английский билбесе, либо орусча билбесе, ошол текстти коюп коет, там англисче, орусча сүйлөп берип коет. Ошол маалымат ар бир студентке, ар бир окуучуга жетет.
искусственный интеллектти бир проектке байлаган нерсе болот да. Мен баягы силер проекттин иштеп аткан учурда ошо байкаганбыз, ошо искусственный интеллектти кантип коштоңор болот деп бир сурап жүргөндөрдө ошону сурап атпаймынбы, 25 тилге кандай которот депчи. Себеп дегенде азыркы тапта искусственный интеллекттин дагы жакшы нерсеси бул бир текст жазсаң, ал өзү автоматтык түрдө которуп кете берет да. Ошонусу бар силерде, бул сон жакшы. Рахатбек, айта кетсең, негизи команда кантип чогулду? Кандай идея, мисалы идеяны айта кетти, кыйынчылыкты айтты. Мисалы Савия мен билишимче Москвадан келген эле, Марсель совсем башка жактан, сен совсем башка бөлөк жактан. Бул идея кантип келди? Мисалы үчөөгө каяктан тааныштыңар, эмне болду, ошону айтсайдык. Менин атым Рахатбек. Бул IT тармагына келгениме 1 жылга жакын убакыт болду. Буга чейин дагы ITге кызыгуу болчу. Мурун азыркы адамдарда, азыркы окуучуларда эле мен дагы университетке тапшырам, 4 жыл окуп диплом алып ошондой эле кесиптин ээси болом деген ой менен келгем. Андан кийин университетке барып Кыргызска, Российский, Славянский университетке тапшыргам бюджетке. Ал жактан тапшырып окуп жатып, бир аз оюма келгендиги, ал жакта 4 жыл билим алганды, бул жакта мисалы курстар 7-8 айда эле окутуп коет экен. Ошонун бардыгын билип, анализдеп бардыгын карап чыккандан кийин мен кайра курсту окууну чечтим. Мен ал чечим чыгарганына үйдөгүлөрдүн баардыгы каршы болду. Албетте, анткени бюджет окуп жатасың, ал жактан чыкпашың керек, диплом керек. Анткени мурунку эле. Курстан ушул жерге мен мындай суроо бар да. Менин билишимче Славян жогорку окуу жайына бюджетке өтүш үчүн 140тан өйдө балл алыш керек. Сен канча балл алган ортодон? 166 балл. Оерта основной балл. Анан основной математика кошулуп 60 балл кошулган. Ошо менен 126. 100 канча? 126. 226. 226 балл. Ошо 226 балл менен ал башка жогорку окуучуларга тапшырайын деген ой жокпу? Кетип, ичиликкөгө. Себеп азыркы көптөрдүн эң чоң проблемасы бул жээрди тапшыра албагандыр да. Ошо жээрдини тапшыра албаса, көп айтат да, бул уже мен ушу менен бүттү. Мен Москвага кетишим керек, болду депчи. Сен жээрдини тапшырып алып, ушунча бала болуп, кайра курска келген айтам да. Ошол болду. Ошон үчүн ата-энелерим да полный каршы болду, потому что Славянский университетке бюджет өткөндөн кийин акча кетпегенден окуй бербейсиңби, дипломуң ала алат болчуң ушундай деп. А мен тескеринче, наоборот, эртерээк жолун ойлонуштурдум. Эгерде IT тармагында мен азыр 1 жылга жакын убакыт болду. Эгерде IT тармагында 4 жыл убакытта уже иштеп өнүгүп ала турган болсом, мага өтө эле плюс болот да. За границу кеткенге дагы көбүрөөк плюс болот деген ойдо келдим. Туура, ооба, мисалы деген негизи чечимге кошулам. Ата-энелер көбүнчөсү бардыгы баягындай дипломуң болсо ишиң болот деген бар да. Дагы көрүүчүлөргө да айта кетчү нерсе, азыркы тапта IT компаниялардын көптөрү эч кандай диплом талап кылбайт. Мисалы, эгер сиз эле баягындай чоң гигант IT компанияларга бара турган болсоңуз, албетте алар сурашы мүмкүн. Ошондо да болгондо дагы сиздин дипломуңузду алып албайт аларчы, алып талап кылбайт. Болгондо ошол кайсы жактан билим алдың эле, ошо билимди тастыктай турган документ барбы деп сурайт. Аны албетте биз деле беребиз. Сиздер бизден окуду деген атайын ошол бөлүк дипломду биз беребиз. Биз да бере алабыз. Негизи кыйын болду ата-эне менен келишиш. Мындай ал каршы болдукпайсыңбы? Өтө эле кыйын болду башында. Аябай эле кыйын болду. Эч ким ишенбеш, бардыгы каршы болду. Анткени мурунку неме менен калып кетишкен, ошо диплому бар адам мындай билим деңгээли өйдө деген, мындай сыйлоо болот деген ошол ойдо калып кетишкен да. А мен анын тескерисин далилдеш үчүн ушундай жолду тандадым десем болот. Ошол жолду тандоо учурунда мен мисалы көптөгөн IT академияларды карап көрдүм. Бул жакта Кыргызстанда көптөгөн IT академиялар. Алардын биринчиден алар орусча окутат экен. Окуп бүткөндөн кийин жөнөкөй эле сертификат менен узатып кое берет экен да. Сен билимиңди алдыңбы, билимиңди тастыктап берем, мындай эч мындай немеси жок. Мен сиздерге келип калган себебим Мыктыбек Арстанбектин курстарын көрүп калчумун көбүрөөк. Мыктыбек айдын. Мыктыбек айдын. Анан ошол курстарында ошол motion web'ти бир айтып кеткен. IT-ни тандай турган болсоңор ушул жака келгиле деп. Мен ошол аркылуу келип motion web'ке келип реклама. Motion web'ке келип сураш, бул жактан консультация алып көрсөм, аябай жакты. Анткени ушул окууну бүткөндөн кийин стажировкасы дагы бар экен, ошонун бардыгы жакшы бүткөндөрдү өздөрү жумуштары камсыздап берет. Ошондуктан ушул жакка келип калганым да. Жакшы, сонун мындай чындап
баягындай орты жерти негизи эле бул курс тандаганың албетте азыр бул нерсе кээ бирки адамдардыкында да болушу мүмкүн, чындап. Негизи мендеги кызыктырган суроо, силер үчөөңөр кантип мындай биригип калдыңар? Каяктан бириктиңер, эмне болду? Биздин бириккенибиз дагы бир чоң история десе да болот. Анткени бул стажировкага бизде IT клубда окууну бүткөндөн кийин IT клубка стажировкага өткөнбүз. Экзамен аркылуу бардыгыбыз да алып өттү. Андан кийин проект менен иштеп баштадык. Биз бул үчөөбүз ар бирибиз 3 башка командада болчубуз. Проект менен иштеп атабыз. Иштөө учурунда дагы биз мындай өзүбүздүн команда менен иштеп атсак дагы буларга мындай үчөөбүз 3 башка командада болсок дагы мындай бири-бирибизге өзүнчө жакшы мамиле болуп, башкача болуп, жакшы мамиле кылып баштаганбыз. То есть сен башка команда, IT клубдун ичинде сен башка команда, сен башка команда. Ошондо сенин командаң эмне болду? Менин команда Нази деген кыз бар. Ошо Нази менен бирге келе атканбыз. Анан биз чачырабай эле до конца барганбыз. Командада канча киши болду? Командада өзү 3төн болуп аткан. IT клубда негизи бизде иштеп атканда негизи ошол бир проект берет, анан командага бөлөт. Анан ошол жерден сиз иштеп аткансыңар. Сенин командаңда 6 бар болсуңар, 5 беле? Жок, 3-өбүз эле. Жок, командаңда. 3 эле. 3-өбүз. 3-өн бирөөсү кетти. Бирөөсү кетти. Экөөңөр калдыңар. Экөөбүз каламыз. Сеники канча киши эле командаңда? Эң башында 3 киши болчу, бирөөсү кетти, бирөөсү башка клубка которулуп кетти. Башка командага? Да, башка командага которуп кетти. Ошондо өзүңөр калдың? Да. Сенде канча киши бар? Меникинде да 3 болчу. Меникинде да ошол сыяктуу эле бирөөсү окууну таштап салды, анан бирөөсү кийинки поток IT клубка калып кетти. Бирок азыркы учурда командабызда 4 адам. Мен айтып кеткен нерсе эмне болот да, көп азыр студенттер, ошол жакта окуп жаткандар, биз буга чейин айтканбыз, өжөлүк, туруктуулук да, туруктуу болгон адам сөзсүз түрдө бир ийгиликке жетет. Силер ошо туруктуу болуп, башка команда болуп, анан акырында бириккен экенсиңер да, жакшы. Ал эми азыркы продукт боюнча да, Сабия, продуктта негизи кайсыл жерде бир тест кылып көрүп, же бир иштетип, мындай пайдасын көрдүңөрбү? Ооба, биз бул проектти бүткөндөн кийин 35-школго барып, директор менен сүйлөшүп, Бишкектеги 35-школго барып сүйлөшүп командабыз менен колонкага орноштуруп, бардыгын тестирование кылып көргөнбүз. Уже орнотуп, ал жакка биздин звонок иштеп жатат десем болот. Ошол жакта иштеп атат, Мага кызык нерсе ошол звонок мен да көрүм келип атат да. Буюрса барып көрүүчүлөргө атайын ошол жерде көргөзүүгө аракет кылабыз, Ал эми ошол жерге тест кылгандан кийин продуктуңарды ошол долбооруңарды канчага бааладыңар? Бул продуктубузду биз өзү $400 баалаганбыз. Башында, да. Андан кийин да өзгөчөлүктөрдү кошуп, функцияларды кошуп, азыркы учурда командабыз менен ошол нерсени ойлонуп жаткан учурубуз. Бул нерсе сыр бойдон калсын. Жакшы. Негизи студенттердин дагы бир өзгөчөлүктөрүн айта кетейин. Булар ошол окуу учурунда эле бул проектин жасашкан. Жана башында чындап 6-айда, 7-айда окууга кылганга баштадыңар, Канча айдын ичинде бүттүңөр? 20 күндүн ичинде. 20 күндүн ичинде. 20 күндүн ичинде бүттүңөр, Тест кылып көрдүңөр, анан $400 баалаганда кандай реакция болду? Ала турган адамдар, мисалы мектепте, мисалы мен билишимче $400 көп акча да, мисалы биздин акча менен 32 000 сом болот. Ал тууралуу Рахатбек айтып берсин. Биз бул звонокту бүткөндөн кийин биз бир мектепке барган болчубуз. Ал жактан болсо директор менен сүйлөшүү учурунда директордун айткан сөздөрү бул звонокту кылуу анын мечтасы болчу экен мурун. Каалап жүргөн экен. Башка окуу жайларга барып, бизге ушундай жасап бергиле, ушундай болуп атат, ушундай керек болуп атат деп айтканда, алар эч кимибиз кыла албайбыз, ушундай деп койгон экен. То есть уже алгандан кийин, жасап бүткөндөн кийин, башка бир мектепке барып сунуштасаңар, алар ушуну биз каалап аттык деп айтышты туурабы? Ушуну биз каалап аттык эле деп айтты, бирок баасын укканда эмне? Ошо баасын укканда биринчиден алардын окуу өзү айтты, биринчиден бизде мугалимдердин айлыктары азыраак, азыркы учурда окуучулардан акча чогултканга болбойт.
ушулардын баардыгын айтып, көйгөйлөрдүн баарын айтты. Анан бизге кийинчерээк байланышабыз. Сентябрга жакын ата-энелер чогулушун кылып, ата-энелерден спонсор алып, анан кийин силерге байланышабыз деп айтты. Ошондо бул экинчи мектебиңер болду ошондо, э? Канча мектепке сунуш берип көрдүңөр ошондо ушул Коңгурдун? Болгону азырынча 3 мектеп болуп атат. Мектепке сунуш 3 мектепке, э? Негизи мен айта кетмекчимин, негизи бизде чындап азыркы ал баага ар бир мектеп көтөрө албайт. Менин оюмча, муну сиздер как студент болгондон кийин, азыр дагы окуп бүтүрөсүңөр дагы до конца. Башында какой-то бир мындай определенный бир белгилүү бир бага эмес, бир мындай катталуу деп коет го, подписка кылсаңар жакшыраак болот болуш керек, э? Бул мен жеке оюм да, азыр эфир учурунда эле. Мен көрөрмандарга эмне айткым келди? Эгерде идея боло турган болсо, албетте аны ишке ашырып, андан сөзсүз түрдө пайда көрсө болот. Мен дагы бир өзгөчөлүктү айта кетким келди. Бизге келген балдардын көпчүлүгү идеяга бай балдар. Жөн эле адистик болуп, жөн эле мындай башында айта кеттим го, орусча айтканда исполнитель, аткаруучу болбостон, идеяга бай балдар ушинтип бир жерге чогулуп, өздөрүнүн идеясын ишке ашырып, менин оюмча бул нерсе эгерде мамлекетке жага турган болсо, силерди колдоо көрсөтө турган болсо, силер уже чакан бизнесмендердин тили менен MVP деп коет да, мындай стартап компания болуп турсаңар, буюрса ийгилик, кийинки буюрса берилүүгө дагы чакырабыз деген ойдобуз, уже силер мындай чоң компания болгон кезде, ошол кезде отказ берип, андай болуп атасыздар. Сонун, анда көрүүчүлөргө мен айтмакчыбыз, негизи эле бүт нерсенин бардыгы балдардын колунда болгону буга чейинкиге берүүдө айтканбыз, ата-энеден колдоо керек. Жана азыр бир нерсе эске келди. Силер бул проектти бүтүп, экинчи проект кылсаңар уже, ал эмне боюнча, ушул боюнча кичине бир маалымат берсеңер болобу, кыскача? Бул экинчи проекти спорт боюнча, спорт жагында, жалаң гана спорт жагында. Бизде мисалы бул көйгөй кайсы көйгөй чечет? Бул көйгөй чечкенде көбүнчө спортсмендер же болбосо жөнөкөй эле нерсе футбол ойноочу балдар мисалы газондо ушундай футболный зал издеш үчүн ар кандай жактан WhatsApp группалардан же болбосо Instagramдан ар бир тиркемеге кирип издеп чыгышат. Биз ошонун баардыгын чечүү максатында баардык нерселердин баарын бир сайтка киргиздик. Спорт клубтарды, спорт площадкаларды ошондо бир сайттын ичине киргизиңер. Залдардан бар. Залдарды дагы. Да, алса дагы болот. Сонун, жакшы. Келгениңизге чоң рахмат. Буюрса кийинки берилүүдө дагы чоң мындай столго чакырганга аракет кылабыз, анан чоң компания болгондо келбей койсоңор. Жакшы. Барлашуунун акырында биздин көрөрмандарга, биздин ошол көрүп жаткан ушул берүүнү көрүүчүлөргө мен айтмакчымын, жана негизи эле ата-энелерге, окуйм деген студенттерге кайрылам. Бул жерде сиздер окуп бүтүп сөзсүз түрдө бир компанияга ишке орношуш эмес. Ал максат эмес. Өзүңүздөрдүн продуктуңарды чыгарсаңыздар, мисалы көрдүңүздөр, бир продуктун чыгарышты, ал эми аны толтура мектептерге орноштура беришет да. Ошонун аркасынан булар ошол өздөрүнүн келечесин таба берет. Муну мен эмне менен салыштыргым келет? Мисалы дыйкан картошка эге турган болсо, ал болгону 1 жылга эгет, жана аны жарым жыл бою карайт дагы бир жолу түшүмүн алат. Кайра эгиш үчүн аны өзүнчө дагы иш кетирет. Булардыкы болсо бир продуктун жасашат, ошону көчүрмөсүн эле ар кимге берип, ар бирөөсүнөн уже мындай айтканда бир 2-3 жылга даяр киреше десек туура болот. Жана анын келген кирешеден алар башка идеяга инвестиция кылып, өзгөрүнүн компанияны ачып, мынакей. Бул балдар дагы ошол эле буга чейинки келип, кыйналып, жашыңар дагы 17, 18, 19 жаштасыңар. Негизи эле ошол жаштагы балдар азыр тапта бир гана IT кесибин эле окуп бир компанияга дагы айта кеттим, компанияга орношуу эмес, идеяңарды ишке ашырып, ошондон дагы акча тапса болот демекчимин. Жана акыркы сиздерге суроо, биздин негизи эле IT-ни кадам таштайм деген, IT-ге окуйм деген, же балдарын окутабыз деген ата-энелерге кандай кеңеш бере аласыңар? Келиңиздер, баарыбыз бирден сунуш берели. Марсель, сен кандай кеңеш бересиң? Урматтуу ата-энелер, силер балдарыңарды ошо IT айтистикине
окутууну каалагандарыңар 100% туура кадам деп ойлойм. Себеби бул IT артисттикте аябай кызыктуу нерселер болот, аябай пайдалуу жана аябай жеңил десек болот. Мигрант болуп кара жумушта иштеген ордуна биякта ушу IT-ни окуп алып туруп, анан ошол жака баштаса, ошол иштегени оңойрак болот. Марсель, негизи сен оюңа кошулам. Чындап эле биздин азыркы этапта жаштарыбыз көптөрү Россияга, Дубайга, отелдерге иштегенге кетип атат. Андан көрө ушул IT багытында бир жылдай окуп, жана ошол өлкөлөргө барып, чоң IT компанияларга иштесе жакшы болот деген мындай сиздерге бир кеңеш. Саби айтсаң, сен кандай бир кеңеш бере аласың? Ошол окуйм дегендерге же ошол IT-ни баштайм дегендерге? IT-ге кызыккан адамдарга кеңешим эң негизгиси максат койгула жана аракет кылгыла. Эң негизгиси бир шаг астыга таштап койсоңор эле убакыттын өтүшү менен IT-ден өзүңөрдүн ордуңарды таап кете аласыңар. Рахат, сен кандай кеңеш бере аласың? Мисалы, азыркы IT-ни окуйм дегендерге же болсо ошо ойлонуп аткандарга, күмөн санап аткандарга кандай кеңеш бере аласың? Урматтуу IT-ни окуйм деп жаткан студенттер, сиздерге айтарым, IT-ни тандаганыңыздар туура болот деп эсептейм. Анткени убакыт келе элек, же болбосо акчам жок, акча тартыш болуп атат, же болбосо мага керектүү мотивация жок дебестен бир гана бул жака келип өзүңөрдүн өжөрлүгүңөрдү көрсөтүшүңөр керек. Жана ошол өжөрлүк менен көп нерсеге жетишсе болот деп. Бүгүнкү барлашуубуздун акырында мен дагы ошол ата-энелерге жана IT-ге окуйм дегендерге кайрылат элем. Чындап IT негизи эле барлык кесиптер оңой келбейт. Сөзсүз түрдө мынакей Марселдин ыйлаганы, балдардын кыйналганы сөзсүз болот. Бирок ошол кыйналыш менен, ошол кысталыш менен силерге ийгилик жылмаят деп ишенем. Буюрса кийинки берүүдө дагы биздин атайы бүтүрүүчүлөрүбүздүн продуктусун дагы чыгарып силерге кеңирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Барыңыздарга ассаламу алейкум.